Каракол шаарынын ичине күнүнө 70ге жакын жүргүнчү ташыган автоунаалар чыгат. Алардын арасында транспорт салыгын төлөбөй жүргөндөр абдан көп. Мындан улам жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы менен бирдикте атайын шаар ичине рейд жүргүзүлүүдө. Биринчи эле тосулган береги кичи автобустун ээси транспорт салыгын төлөгөн эмес. Салык кызматы буга чейин жетиштүү деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүктөн жеринде 1000 сом айып салынды. Эгер штраф салынат, айып бул 1000 сом. Az protokol түзүп. Эми көп деп айтууга деле болбойт. Бирин-экин рейд учурунда бирин-экин чыгып атат. Бейшемби күндөрү биз ар бир ошо шофердун, водительдердин, жүргүнчүлөр ташуучулардын ошол эле патентин, ошол эле транспорт салыгын төлөөсүн биз текшерип турабыз. Булар ошо бирин-экин чыгып алат. Булар баягы физикалык жак болгондуктан буларга 1000 сомдон айып пул каралган, 1000 сомдук төлөшөт. Салык кызматынын маалыматы боюнча транспорт салыгын төлөбөй жүргөн унаа ээлери көп. Андыктан 6-чы дем алыш күндөрү дагы текшерүү борбордук базарларда жүрүп жатат. Мындан сырткары автобекеттеги транспорт дыккат текшерилүүдө. Бизде мисалы үчүн патент алат, бүт бардыгы бир дагы документи болмоюнча бизде чыгармай жок. Бул бир жактан дагы текшерилет, анан Бишкектен да текшерилет. Бүт бартан компьютерге киргизилген, кимдики жок болсо, суроого өткөн болсо бизде жазылып турат. Сеники 2-3 күн калганда, сеники 2-3 күн калды, батараак барып туруп, лицензияңды алган бүт документтериңди тегиздеп туруп, анан кийин чыгабыз. Анпесе деген бизден жолдон дагы гаилер текшерет, транспорт инспекция текшерет. Биз уят болуп калбаш үчүн биз дайыма ошонун үстүндөн көзөмөлдөп турабыз. Эске сала кетсек, Ысык-Көл облусунда 70 миңден ашуун жеке менчик унаалар каттоодо турат. Жыл сайын 85 миллион сомдун тегерегинде транспорт салыгы чогулушу керек. Эжер Месбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык-Көл облусу.